Садыр Жапаров саясаттагы 10 жыл 1-бөлүм. Бул китепти жазаардын алда көп ойлонуп, тараза ташка салдым окшойт. Саясий тарых сүртүмүндөгү чындык камтылган 10 жылдык окуяны ичке батырып, ага баа бербей коюш эч мүмкүн эмес эле. Ошол кездеги ачык жазылып, басма сөздө жарыя болуп жаткан маалыматтарга, саясий процесстерге же саясий окуяларга катышкан, көргөн адамдардын айткандарына таянып, өз шилтемеме ой толгоому салып, талкуу иретинде эле жазып койсом болмок. Ачыгын айтайын, канча бир уйкусуз түндөрдү баштан кечирдим. Өзүм күбө болуп, баштан өткөргөн нечен бир ачуу окуяларды кайрадан ийне жибине чейин талдап, саясий көчөгөн артындагы чындыкты, далилдер менен фактыларды, келечек муунга саясий сабак катары калтырууну туура таптым. Кыргызстандын 2005-жылдан берки саясатындагы өзүм күбө болуп катышкан. Ар бир саясий чындыкты жазып, тагыраак айтканда, кайсы саясатчы чындап мамлекетке күйөт, кайсы саясатчы өз чөнтөгү менен иштейт, кайсы саясатчы мамлекеттин мүлкүн уурдады, кайсы саясатчы мамлекетти өнүктүрүп кетүүгө өз салымын кошо алат, кайсы саясатчы көр оокаттын кулу жана ушул сыяктуу кызыктуу саясий окуяларды бурмалабастан так жана даана чагылдырып, саясий каармандын өз атын атап, ар бир окуянын жүрүшүн кеңири баяндаганга аракет кылдым. Үстүртөн эле жазып койсом же каармандардын аттарын бурмалап атап кетсем, окурмандар көп китептердин эле бири болуптур деген ойго келеби дедим. Дагы бир кайталайын, келечек муунга саясий тарбия болсун үчүн бел байладым. Бул чынында өзүнчө түйшүк экен. Өзгөчө бүгүнкү күндө көздөрү тирүү, алида саясий аренада абройлуу, көптөрү өзүмдүн саясаттагы үзөңгүлөш досторум болгон адамдардын аттарын атап, аларга жакпаган фактыларды ачыкка алып чыгуу мен үчүн оор болду. Балким өтө майдаланып кетиптир деген замандаштарыбыз да чыгышы мүмкүн. Бир тамчыда океан бата турган чындык бар дегендей, убакыт өткөндөн кийин майда нерселер да ал окуяларга өз баасын берип коет экен. Кийинки убакта кандай гана маселе көтөрүп чыкпайын, айрым коомдогу каршылаштарым мурда кайда жүрдүң эле деген суроону көп берип доомат коюшат. Мындан тышкары, Ата журт партиясын колдогон шайлоочуларыбыз нааразы болушуп, силерге ишенип, парламенттик шайлоодо добуш бердик. Биздин колдообуз менен биринчиликти алдыңар. Эмне үчүн колуңарга берген бийликти алдырып жибердиңер? Эмнеге мамлекеттин алдыга жылышына салым кошо албадыңар? Буга ким күнөөлүү деген ачуу сындарын да көп уктум. Ошол себептен бул документалдуу баянды бир чети отчет катарында кабыл алып, ошол кабыргалуу суроолорго жооп болсун дедим. Грек акылмандарынан калган Платон не друг, но истина дороже деген сөз бар. Анын сыңарындай дос, тууган, тааныш экендерине карабастан, мамлекеттин бүгүнкү кыйын кырдаалга келип такалышына кимдердин салымы бар болсо ачык жаздым. Эртедир кечтир мындай чындык чыгышы керек деп эсептейм. Ансыз да ушул тапта саясаттагы душмандарым чачымдан көп. Анткени алардын көбүнүн коррупциясын ачып, кемчиликтерин бетине айткан үч учурларым болгон. Бул китеп жарык көрөрү менен алар 2 эсе көбөйөрү да анык. Азыркы жаңы чыгып келе жаткан жаш саясатчыларга бул сүртүмдөр сабак болушу керек. Анткени ар бир саясатчы бүгүнкү саясаттагы жасаган кыңыр ишин ушинтип эртедир кечтир ачыкка чыгаарын билсин. Бекер жеринен элибиз кыңыр иш 40 жыл өтсө да ачыкка чыгат деп айтышпаган эстеринен чыгарбай жүрүшсүн. Ошондуктан мамлекет үчүн кызмат кыламын деп, бүгүнкүндө жумурай журттун алдына чыгып, жалындуу сөздөрдү сүйлөп, мамлекетибиздеги болуп жаткан коррупцияга каршы ачкачылык жарыялап, саясатта жүргөн жаштарыбыз элге журтка чынчылдык, адилеттүүлүк, калыстык менен кызмат кылууга үйрөнүп, байлыктын же бийликтин кызыкчылыгына сатылбастан, эл үчүн таза иштейм деген ниеттеринен кайтышпаса деген үмүтүм зор. 2005-жылдагы тарыхый актактар. 2005-жыл февраль айы, кыштын кыраан шилдеси. Балким эсиңиздедир, ошол жылы кыш жалпы эле Кыргызстан боюнча демейдегидей суук, каардуу болгон. Бул да болсо табияттын быйыл башкача жыл болот деген эскертүүсү экен. Тилекке каршы адамдар учурунда түшүнбөптүрбүз. Жалпы республика бир мандаттуу 75 шайлоо округуна бөлүнүп, 28 февраль күнкү жогорку кеңешке боло турган шайлоого даярдыктар кызы жүрүп, коомчулук шайлоого баш оту менен сүңгү ийгереп, саясий жүрүштөр бийликти апаатка түртүп аткандай абалдын башталышы эле.
Жогорку кеңештин депутаттыгына өз талапкерлигимди койгон номер 71 түп шайлоо округунан 12 талапкер чыкты. Биз дагы күн түн дебей жүгүрүп, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп, бар аракетибизди көрүүдөбүз. Мен алдыда татаал саясий күрөштөр күтүп турганын жон терим менен сезип турдум. Жаздоо менен элеттиктер камырып саясаттын кай жакка баратканын сезбей жаткан күндөрдүн биринде, тактап айтканда 19 февраль күнү Акаевдик бийлик менен талапкерлигимди шайлоо жарышынан алып салды. Учурун өткөрбөй бир чындыкты айта кетейин. 10 миңге жакын тарапташтарым нааразы болушуп, эл көчөгө чыгып, түп кеген жолун жаап салышты. Мен муну чынында эч күткөн эмесмин. 10 миңдей адамды көрүп, өз тагдырыма, эл тагдырына жүрөк чымырап кетти. Элдин жалы катуу экен. Түп кеген жолу чычкан өткүс болуп жабылды. Эл бийлик талабыбызды аткармайын, ордубуздан жылбайбыз, жолду ачпайбыз деген чечим кабыл алышты. Аларга менин да сөзүм өтпөй калды. Садыр, сен штабыңда отура бер. Эми бийлик менен сүйлөштү бизге кой, кийлигишпе дешти. Мен да алардын шартына макул болгондон башка арга калбады. Эртеси күнү Бишкектен жубайым балдарымды алып айылга келе жаткан эле. Жол жабылган жерге жеткенде, мен Садыр Жапаровдун жубайы болот элем. Өткөрүп койгулачы, балдарым менен кыйналып келе жаттым эле десе эл, Садыр Жапаров эмес, андан чоңдун аялы болсоң да өткөрө албайбыз деп өткөрбөй коюшуп, жубайым бир баламды көтөрүп, 2 баламды жетелеп алып жөө түпкө келди. Мына ушул кичинекей турмуштук эпизод ошол учурдагы элдин чыныгы күрөшчүлдүгүн далилдеп турат. 21 февраль күнү эртең менен мен олтурган штабка демократ Топчубек Тургуналиев агабыз келип, мени Бакиев менен Атамбаев жиберди. Бекем турсун дешти. Жакында жалпы республика боюнча нааразычылык акциялар башталат. Акаевди сүрүп түшөбүз деп дүпүлдөп сүйлөп, менин колумду кысып кетип калды. Көп убакыт өтпөй эле Жеңиш деген жакын досум келип, эл Топчукенин машинасында өткөрбөй жатышат. Сен элге бир ооз айтып койсунчу дейт деди. Эл менен акылдашалы. Алар кандай чечим чыгарат мен айта албайм дедим. Митинг болуп жаткан жерге барсам, Тургуналиевди эл араң дегенде өткөрүштүр. 22 февраль түн бир окум. Жол жабылган жерге келдим. Жол тоскондор өздөрүнчө тартип кабыл алышып, түнкүсүн кезектешип турмайга өтүшүп, көбү үйлөрүнө кетип, дежурлукта калганы боз үйүп, палаткаларда, ал жакка батпагандары ар кайсы жерде кардын үстүндө уктап жатышкан экен. Бул көрүнүштү көрүп карапайым элге боорум ооруп кетти. Бир чет алардын эркине баа бердим. Эчимен чыйрала түштүм. Обочодо жүздөй жаш балдар машинанын дөңгөлөктөрүн жагып жылынып олтурушат. Машинадан түшүп, кардын үстүндө чапанын бекем кымтып, бүрүшүп уктап жаткан апаны көрүп тык токтой калдым. Көз алдыма апам келе түштү. Түз эле жанына басып бардым. Жаш курак 60-тан ашып калгандай көрүндү. Жаткан жериндеги кары эрип, кара жер көрүнөйүн деп калган экен. Дароо ойготтум. Апа, туруңуз, суук тийип калат, үшүп каласыз. Сизди кантип ушул муздак жерге жаткызам деп бат-бат сүйлөп жибердим. Апа башын көтөрүп, Садыр, сен белең, бир аздан кийин таң атат, ага чейин чыдаймын балам. Сендей азаматтарды коргоп алабыз деп кайра кардан жасап алган жаздыгына башын коюп жатып алды. Акыйкат деп кардын үстүндө бүрүшүп жаткан апаны, ой санаасы жок дөңгөлөк жаккан балдарды көрүп, ушундай эрки күчтүү элимдин бардыгына сыймыктанып, көзүм жашка толуп кетти. Бирок ал көз жашты эч кимге билгизген жокмун. Азыр ойлоп көрсөм, ошол көрүнүш мага саясатта 10 жылдык дем күч берген экен. Элдин мындай биримдиген, бийликтин адилетсиз мамилесине болгон каршылыгы бир эле түптө эмес, бүт республиканын аймагында от болуп күйүп турду. Мунун ошол кездеги көздөрү май басып калган Акаевдик бийлик гана түшүнгөн жок. Кыргыз элинин канындагы эркиндикти, калыстыкты, адилеттүүлүктү колдогон касиетин керек болсо, бүгүнкү бийлик да түшүнбөй келе жатат. Эсиңиздерде болсо керек, Акаев үй бүлөлүк бийликти орнотуш үчүн ачыктан ачык эле кирешип, Жогорку кеңештин депутаттыгына баласы, кызы, балдыздары, ага-инилери, деги эле баш көтөргөн жакын туугандары бүт кандидаттыктарын коюшуп, ата-андаштарын сот менен, шайлоо комиссиясы менен алдырышып, өзгөчө ашынып кетишкен эле. Муну көрүп турган элдин кыжыры кайнап, тескерисинче бийлик жактырбаган кандидаттарды колдоого түшкөн. Мындай элди көзүнө илбей эсирүүнүн этеги эмне менен бүткөнү баарыбызга белгилүү. 23 февраль сууктун мизи кайтып калгандай, бийликтин жакын адамы Токон Шайлиева телефон чалып, жолугушалы, мага келип кете аласызбы деди. Ошол убакта губернатор эле. Көптөрдүн эсинде болсо керек, Токон Шайлиева Акаевдин, өзгөчө Майрам Акаеванын эң жакын адамы катары айткандай, дегендей аткарылуучу учуру. Өзү да анча-мынчаларды көзүнө илбей, өкүм сүйлөп, дүпүлдөп турган чагы.
Гейпи Акаевка шайлоону сиз каалагандай өткөзүп берем деп убада берсе керек. Жан келгенде тим эле баарын кууруп, чамгарактоочу. Анын чамгарактаганынан элдин сүрү күчтүү болуп, кантсе да көптү көргөн киши эмес беле. Облустагы бийлик башында турган адам катары сыйлап макул болуп, Каракол шаарына бардым. Кабинетинде бир тууган агам Сабыр үчөө сүйлөшүп отурсак ачык эле айтты. Сен талапкерлигиңди ал. Түптөн Акаевдин балдызы өтүшү керек деди. Жок эже, элдин ишеничин тепселеп басып кете албайм. Сиз шайлоого калыс караңыз, эл чечсин, эл шайласа өтсүн дедим. Анда сен Караколдон талапкерлигиңди алып кой деп бир тууган агама кайрылды. Көрсө Шайлиеванын планы боюнча Караколдон Эркинбек Алымбековго же Догдуркүл Кендирбаева депутат болуш керек экен. Агам эжеке мен да ала албаймын. Элдин жактоочуларымдын ишеничин кантип таштап кетип калам деди. Анткени шайлоо аяктап калган эле. Агам Сабыр жеңип чыкканына карабастан губернатор күчкө салып шайлоо участокторунда протоколдорду жасап Эркин Алымбековду өткөрүп койду. Аскар Акаев качып кеткенден кийин агамдын шайлоочулары сот аркылуу мандат алып беребиз дешип сотко камынып калышты. Анткени ал убакта сот көз ачып жумганча чечим чыгарып бермек. Видео тасмалар жетиштүү эле. Мындан сырткары алга Кыргызстан партиясынан депутат болгондордун соттон утуп алуу мүмкүнчүлүктөрү жок эсе болчу. Бирок атабыз Нуркожо Ажы баарыбызды чогултуп алып, балдарым, бирөөңөр депутат болдуңар, ушул үчүн Аллага шүгүр дегиле. Алымбеков жетим жүрүп жетилген бала экен, 3 жолу депутаттыкка коюп өтпөй калган экен. Ал деле депутат болсун, тим койгула деди. Биз үчүн атабыздын сөзү мыйзам эле. Кийин Эркин Алымбеков бул окуяны угуп, мен аксакалга аябай ыраазымын. Рахмат айтып кой, чайга чакырып батасын алам деп менден салам айттырган. Пендечилик кылдыбы айтор убакыт өткөндөн кийин чайды кой. Биздин үй бүлөнү бүгүнкү күнгө чейин ар жерлерде жамандаганга утуп алды. Күлөп тим болдук.